Бишкек шаары, 1-май району, 28 мектеп лицейи, кыргыз тили сабагы. Мугалим Батырканова Назгүл Токтобековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы кыргыз тилин даңктайбыз. Бүгүнкү сабакта алтын эреже менен таанышабыз. Өз эне тилибиз тууралуу маалыматтарды алып, кыргыз тилибизди даңазалайбыз. Алтын эреже. Балдар, колуңарды таза жууп, өздүк гигиенаны сактагыла. Аралыктан окууга активдүү катышкыла. Сабакты кунт коюп угуп, кайтарым байланышка чыккыла. Бүгүнкү сабакты баштаардын алдында силерге кыргыз тили тууралуу ыр окугум келип турат. Кыргыз тилим өзүм сүйлөп үйрөнгөн, абалтадан ата-бабам сүйлөгөн. Сен бар кезде мен тирүүмүн, мен бармын. Сен жоголсоң, мен жоголом дүйнөдөн. Эч бир жерде мен кыргызмын дебесмин. Ойлоп сенин тагдырыңа күйбөсөм. Бул кереметтүү ыр саптарына улай сөзү Сейит Алтымышевка, обону Бакыт Алишеровго таандык. Нурчолпондун аткаруусундагы кыргыз тили гимнине кулак төшөйлү. Кыргыз тилинин гимни жактыбы? Ырчы да эң сонун чеберчилик менен аткарган экен. Ар бир элди улут катары тааныткан анын тили, эне тил. Биздин эне тилибиз кайсы тил? Туура айтасыңар, албетте кыргыз тили. Кандай терең, кандай улук сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, сезимибизди ойготуп,
акылыбызды арыштап турат. Күркүрөгөн күз мезгили келип, окуу жылы башталып, аны менен биргеликте мен кыргызмын деген ар бир жаранга белгилүү болгон 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил майрамы күнү да келип калды. Андыктан баардыгыңыздарды бүгүнкү улуу майрам менен чын дилден куттуктап кетмекчимин. Ооба, улуу майрам деп айтууга толук негиз бар. Анткени ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул тили. Жанатан бери биз сөз кылып жаткан кыргыз тили 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Балдар, бул даталарды эсиңерден чыгарбайсыңар деп ойлойм. Бүгүн кыргыз тилибиздин туулганына, башкача айтканда, мамлекеттик тил болуп жарыяланганына 31 жыл толуп отурат. Анда эмесе кыргыз тил тууралуу ырларды өзүнө камтыган слайдка көңүлүбүздү бурсак. Кыргыз элинде тил жөнүндө таамай айтылган макал лакаптар, учкул сөздөр көп. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, элди эл кылып турган анын тили дегендей, эне тил, кыргыз тил, деги эле тил тууралуу ырларды далай кыргыздын чыгаандары жазып өткөн. Кыргыз акындарынын ыр сабында кыргыз тили укмуш таңазаланып келет. Ошол акындардын калемине таандык ырларды биздин окуучуларыбыздын аткаруусунда угалы. Бүгүн мына кыргыз тилинин майрамы, көрүнгөнсүз бүт кыргыздар шаңдануу, кылымдардан кылымдарды карыткан, түгөнбөсүн кыргыз тилинин сайраны. Эне тилди кадырлайлы, сүйөлү, мыкты үйрөнүп аны жакшы билели, өлкөбүздүн жүзүн турган таанытып, кыргыз тили кыргыздын тиреги. Жылдар болгон элдер тынчып жатпаган, канча душман ала тоону каптаган, кылым сактап ошондо да кыргыз эл, кымбат баалап тилин ыйык сактап. Жамагы кумдай куюлган, жоголбойт тили кыргыздын, жаркырай бере түбүлү, нурундай чолпон жылдыздын. Эне тили сенелимдин белеги, алга сүрөт аскыз оосу желеги. Тилим жашайт алатоосу турганда, кыргыз тили кылым, кыргыз тили кыргыз элдин жөлөгү. Ушул тилде улуу манас сүйлөгөн, ушул тилде бүбү сайра бийлеген. Кыргыз тили кылымдарды сапарлап, кыргыз калкы башын төмөн ийбеген. Эне тилди кадырлайлы, сүйөлү, мыкты үйрөнүп аны жакшы билели, өлкөбүздүн жүзүн турган таанытып, кыргыз тили кыргыздын тиреги. Азаматсыңар, келечегинен көптү үмүттөндүргөн биздин балдарыбыз. Кыргыз тилде кыргызча силер сүйлөп, ырдап турганда, биздин тилибиз өлбөйт, өркүндөп өсөт. Ата бабабыз бизге көөнөрбөс сөз казынасын мурастап берип кетиптир.
аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Эмесе балдар, бүгүнкү кыргыз тил күнүнө арналган сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма. Кыргыз тилине байланыштуу 5 макал таап, дептериңерге жазып жаттагыла. Саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.